Unutpаңыздар. Энелер, келин да бирөөнү аманат. Буга дейт апаңыздар. Ошол эле учурда келиндер унутпаңыздар. Аял киши күйөөсү ыраазы болмоюнча жаннатка кире албайт. Эркек киши ата-энеси ыраазы болмоюнча жаннатка кире албайт. Кара шариаттын мыйзамын кандай бири-бирине чебердик менен баш ийди. Бизден наоборот тескерисинче ата-эне баласына жаннат, бала катынына жанып калды. Ушундай заманга келип барабыз. Шундай жаш балдар чыкты. Угуп отурсаң ушундай дейт. Атам айта берет. Баары бир апамдын айтканын кылабыз деп атышат. Ушундай заман келдик. Ошондон келиндер кыйраттым дебеңиздер. Колубуздан балекет келбейт, ачык айтайын. Бактылуу болушунун эң оңой жолу, күйөөгө чыккан келиндер уккула. Бактылуу жашайм десеңер эң оңой жолучу эриңди тарбиялап өстүргөн энеңдин, тагыраагы кайын энеңдин колтугуна кирип ачар-бачар болуп кет, сени сүйбөгөн эркектин көзү көр экен деп айтам ошондо. Эй, сен кайын энеңди колтуна берип, апа анаңызга бир бала деп койсоңуз деп жашай бересиң. Сонун бу сонун да.